Алмазбек Шашенович, скажите, пожалуйста. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев журналист Лейла Саралаевага интервью берди. Анда ал кыргыз элине жана жакын адамдарына салам жолдогон. Мындан сырткары ал баары жакшы болоорун белгилеген. Ал эми абактагы Атамбаевдин маеги толук текст жана видео түрүндө жакын арада чыгарын журналист социалдык тармактагы баракчасына жазган. Я хотел бы сказать громадное спасибо. И я, моя семья, близкие, мы ощущаем громадную поддержку людей, теплоту, и люди помогают, видят на улице моих детей или супругу и передают привет. И, честно говоря, помогают как могут. Это, конечно, очень сильная поддержка для меня. Это очень сильно помогает мне, и это мне поможет перебороть любые трудности, любые проблемы, и все будет хорошо. Держитесь, все будет хорошо. Удачи, здоровья и счастья всем. Казино! Кумаркана! Бишкекте кайрадан активисттер акцияга ак үйдүн алдына чыгышты. Алар кумарканаларды кайра ачтыруу максатында чогулушкан. Топтолгон 20 чакты адам депутаттардан мыйзам долбоорун кабыл албоону талап кылышты. Мындан сырткары алар казино ачуу боюнча мыйзам долбооруна добуш берген депутаттардын мандатын чакыртып алуу керек дешти. Анткени парламенттин тармактык комитети 20-июнда кумарканаларды кайра ачуу мыйзам долбоорун жабык карап, дароо 2 жана 3 окууда көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Бул маалыматты депутат Дастан Бекешев баракчасына жазган жана ал мыйзамга каршы добуш бергенин айткан. Бирок басымдуу калктын наразычылыгын жаратып жаткан казино ачууну президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров колдошоорун билдиришкен жана өлкө башчы кумарканаларды Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштаган. Мындай демилге парламентарийлердин өзүнө дагы, бийликтин өзүнө дагы аброй арттырбайт. Тескерисинче, ушул демилгени мыйзамдаштыруу менен биздин президент дагы, парламентарийлер дагы эл ичинде авторитетин жоготушат. Мен мындай дагы сунуштамакчы элем. Эгер ушул казино мыйзамы чындап эле кабыл алынып кала турган болсо, анда биз ошол жерлерде ошол казиного за деп добуш бергендер электораты алардын мандатын чакырып алууга үндөшү керек да элдичи. Мен дагы ошого үндөп кетер элем. Себеп дегенде бул маселеге никто до этого не отваживался. Эч кимдин мындай эрки жеткен эмес. Бул эми баатырлык эмес албетте, бирок элге каршы эч ким иштеген эмес да. Эл каршы болсо, демек бул казиного биз да каршыбыз деп айтышчу да. Бирок бул жолку да биздин ишенген кожолор, ошо сууга аккан кожолор ушундай туура эмес демилгелерди көтөрүп жатат. Бул элге эч кандай пайдасы жок проект. Кыргызстан казиного каршы. Кыргыз эли казиного каршы. Ташиевдин үстүнөн арыз жаздым. Бүгүн саясатчы Равшан Жээнбеков жана журналист Канат Каниметов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге арыз жазышты. Арызга алар УКМКнын абагында жатып каза болгон Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча жазган пикирлери үчүн Ташиев кылмыш жоопкерчилиги тууралуу билдирүү кылып, андан кийин комитетке чакырып эскертүү бергенин, аталган кызматтын аларга болгон басымы жана конституциялык укуктарын чектөө экенин жазышкан. Анткени алар саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмүнө УКМКны айыптап, социалдык тармактагы баракчаларына пикирлерин жазышкан. Мындан улам тиешелүү кызмат экөөнү эки башка чакырып билдирүүлөрү үчүн эскертүү берген. Ал эми Апрель телеканалынын атайын кабарчысы атайын кызматка арыз менен кошо талап койду. Анда ал Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча жазган пикири үчүн УКМК берген арызды жокко чыгарууну талап кылды. 14 июня меня вызвали в ГКНБ и выдали официальное предостережение. Сказали, чтобы я не распространял ложную, по их мнению, информацию о загадочной смерти политолога Марата Казакбаева. И предупредили об уголовной ответственности, сказали, что в отношении меня возбудят дело по 363 статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», если я и дальше буду продолжать это делать. Мы посоветовались с юристами Медиаполисе, и юристы Медиаполисе пришли к выводу, что 363 статья Уголовного кодекса в данном конкретном случае не подходит, и в отношении меня по этой статье уголовное дело возбудить никак нельзя, потому что эта категория преступлений относится к преступлениям против процессуального порядка добывания доказательств. Что это значит? Допустим, я прихожу в ГКНБ или в другой правоохранительный орган и пишу заявление официальное, то есть прошу принять меры в отношении того-то и так далее. И только в этом случае правоохранители могут возбудить в отношении меня уголовное дело, если выяснится, что я говорил неправду.
посты в Фейсбуке, выступления там, на каких-то общественных мероприятиях, новые мои выпуски в рамках не новостей, в рамках апреля. Это к этой статье это не имеет никакого отношения. И мы сегодня обратились в ГКНБ с административной жалобой на имя председателя этого органа Ташеева Канчебека Кадыршаевича, в котором мы попросили принять меры в отношении тех сотрудников, которые сделали подобное предостережение, и отменить данное предостережение как необоснованное. Жалал Абад облусунун Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөсүнүн ыкчам кызматкерлери пара алып жаткан учурунда кармалышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Алардын маалыматында 2022 жылдын 21 июнунда атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында аталган облустун Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери 15 000 сом акча каражатын пара катары алып жаткан учурунда кармалышкан. Бүгүн 1 май райондук сотунда саясатчы Равшан Жээнбековдун тарапташы Айсулуу Кудайбердиеванын иши каралды. Кудайбердиевага тиешелүү кызмат 2019 жылы Кыргыз-Тажик чек арасынан мыйзамсыз өттү деген кине таккан. Бирок айыпталуучу коюлган айыпты бүгүн жасалма деп атады. Мындан сырткары ал козголгон ишти куугунтук катары баалап, саясатчы Равшан Жээнбековдун саясий позициясына байланыштырат. Ал эми Кудайбердиева буга чейин Жээнбековдун саясий иштерине жардам бергени үчүн бир нече ай бою Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басымына жана куугунтугуна дуушар болуп келгенин айткан. Ошондой эле ал бир нече жолу суракта болгонун кабарлаган. Бишкектин Октябрь райондук соту парламенттин мурдагы депутаты Мегакомдун экс-директору Акылбек Жамангуловду үй камагына чыгарды. Жамангулов ушул жылдын 12 мартында ири суммадагы алдамчылыкка шектелип кармалган. Кийинчерээк башкы прокуратура Жамангуловго байланышкан кылмыш иши боюнча Вонте Ким аттуу Түштүк Кореянын жаранын кармалганын кабарлаган. Анткени Жамангулов Түштүк Кореядан келген инвестордон пара алган, ири суммадагы алдамчылык кылган деген айып менен кармалган болчу. 33 жаштагы Акылбек Жамангулов 2018 жылы Альфа Телеком ишканасынын башкы директору болуп дайындалып, 2021 жылы 16 мартта өз калоосу менен кызматынан кеткен. Бишкек шаарында кайрадан кумшекер тартыштыгы байкалууда. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып жатышат. Алардын айтууларында каладагы айрым чоң ири азык-түлүк дүкөндөрүндө кумшекер жок болуп жатканын байкашкан. Парламенттин жыйынында да бүгүн азык-түлүк маселеси көтөрүлдү. Анда депутат Айбек Осмонов өкмөттөн аталган маселе боюнча маалымат алууну эл өкүлдөрүнө сунуштады. Ал эми Кыргыз өкмөтү 110 000 тонна буудай, 25 000 тонна кумшекер сатып алганын буга чейин айтышкан жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жаатта маселе болбостугун билдирген болчу. Бирок өткөн айда Кыргызстанда кумшекер таңкыстыгы байкалып, баасы кымбаттаган. Өкмөт мындан улам кумшекерди жана чийки камыш кантын өлкөдөн алып чыгууга 6 айлык мөөнөткө тыюу салган. Азыр дүйнөдө болуп жаткан окуяларды билесиңер. Украина 4 000 тонна будайын чыгара албай экспортко чыгара албай турат. Дүйнөдө алдыңкы орунда турат будайды экспорт кылуу. Жана ошондой эле Казакстан чечим чыгарды. Сырткарга сатылбайт деп. Biz özüңөр билесиңер, Кыргызстан көбүнчө сырттан алабыз будайды. Эртең кышта будай жок калбайбыз, кандай болот ошого эмки олтурумга ушу өкмөттүн мүчөлөрүн чакырсак, өкмөттү ошорду уксак. Рахмат, ушу протокол тапшырма берип койсоңуз, эмки олтурумга келип ошону уксак. Чындыгында азыркы күндө бизде акыбалыбыз бир аз тартыш болуп турат. Балким алар чечкендир, ошону болбосо бизге айтып берсин келип. Бишкек шаарына караган Көлмө конушунун Жаз көчөсүндөгү кампадан өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрт чыккан жерге өрт өчүрүүчү кызматкерлер барып, тилсиз жоону таңкы саат 8-де чектөөгө алышкан. Башкысы өрттөн жабыркагандар жок. Ал эми кампадан чыккан өрттүн эмнеден улам келип чыгуу себептерин тиешелүү кызматтар тактап башташкан. Күч. Анан эртең ачып алгандан кийин бир тешигинен задний проходунан местныйларды киргизип, жанакында болуп кеткен турган болгон болсо, чатак болот да. Фракциянын жетекчилерин чакырып алып, кабинетиңизде жыйын өткөрүптүрүз.
Сизге суроо берилиптир. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен ыйман нуру жок деп. Алар баары бир колдобойт да деген жоопты айтып турсуз. Колдойбузбу, ал биздин жумуш. Ар бир фракцияны бөлүп, а могу жерде туруп алып айткансыз, ар бир фракцияга, партиясына карабай тегиз мамиле кылышка сөз берем деп. Ушундай маселелерди койбойсуңар, ушундай болуп, жабык эшигиңди отуруп алып, бекинип жатып алып, маселени кабыл алып, анан ызылдатып депутаттарды кууп жөнөп. Мына жакшылыкка алып келбейт го. Теңчилик болгон жакшы го. Мадумаров колдобойбу? Сиз фракциянын жетекчиси катарына чакырууга милдеттүүсүз. Мен ушул жерде отурам. Башка фракциянын жетекчилерин бири-бирден терип чакырып кетип баратат. Эмне болду жигиттер десем, бизди төрага чакырыптыр. Эмнеге? Казинону өткөрүп бергиле деп атат деп. Бул уят маселе, Талант Турдумович. Бул теңсиздик. Бул адилетсиздик. Бул жакшылык эмес. 90 депутаттын ким экендигине карабастан бирдей мамиле жасашыбыз керекпиз. Саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок адамгерчилик андан жогору туруш керек. Мына дайым ушундай болот да, бир кылтыйып бир нерсени өткөрөрдүн алдында бүтүн Кыргызстан чакырылбасын. Мындай токтотуп жүрүңүз, андай болбойт. Мен кеңешим гана сизге. Рахмат, менин атыма айтылып кетти, жооп берип коюн. Айтып турсуз деп айттыңыз. Ким айтты сизге ушул сөздү? Атын такдан айтыңыз. Ким айтты сизге ушул маселени? 5 микрофон. Сиз эки жолу фракциянын жетекчилерин жыйнадыңызбы? Биз жыйнадык. Жыйнадыңыз. Фракциялардын эмеси менен өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жыйнадык. Азыр. Жок. Казино боюнча жыйнадыңыз. Казино боюнча жыйнадыңыз. Биз билебиз эми. Мен ушул жерде отурам. Ошол эле фракциянын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп отурабыз. Сизге мына менин атыма айтып атасыз. Сиз так жооп берип коюңуз. Ким айтты сизге? Бирөөлөр айтыптыр, ушинтип айтыпсың деп айтып атасыз. Сиз уктуңуз. Жанар Акаев экөөбүз сүйлөшүп турдук. Бул кишини чакырды да кетти. Анан келди да менден сурап атат. Сиз жүрбөйсүзбү? Каяка? Ким бул киши? Кайсы? Ким чакырды? Жанар Акаевди айтып атам. Биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, бул кишини чакырды да кетти. Сиз жүрбөйсүзбү дейт. Кайда десем, ушул төрага чакырып атат. Эмнеге чакырып атпыр? Казино маселеси болсо керек. Мына башка жетекчилер деле ушул эле сөз. Жанар Акаев анда чыгып туруп айтсын. Бул киши ачык эле айтты ушул жерде. Баарын чогуу эле чакырып койбойсуңарбы деп. Андай болбойт. Мына ар биринин өзү сүйлөсүн. Ушакчы эмес. Мен эч бир дагы бир башка фактыларды эмне кылбай эле коем эмес. Сиз анан депсиз деп. Конкретно өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Бирөөлөрдүн атынан айтпастан. Талант Турдумович, менин атым аталып кетти, мен жооп берип коюн. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бул жерде Адахан Кимсанбаев экөөбүз аралыгыбыз 1 метр дагы чыкпайт. Мына кошунабыз. Бул жерден бир жардамчылардан, советниктерден бирөө келди, лидер фракцияларды жыйынга чакырып атат деди. Мен барып келдим. Лидер фракциялардын жыйыны бар дегенден Адахан Кимсанбаев лидер фракцияларды жыйыны бар экен го дедим. Туура ошентип айттым. Десем мен чакырган жок деди. Андан башка Талант Мамытов ушул казино боюнча андай болду, кындай болду, колдогула деген сөз болгон жок. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Мен барып чын эле бул жерде болгон, келген, лидер фракциялар деп чакырылган, мен чыгып жолугушуп келдим. Анан ал киши бул жерде дагы Адахан Кимсанбаев менен учурашып аткан. Мен ойлодум, бул жакта бир жыйын болот экен лидер фракцияларын деп. Адахан Кимсанбаев жүрбөйсүңүз деп айтканым чын. Анан бул киши айтты, мени чакырган жок деди. Анда мен барып келейин дедим. Бирок Талант Мамытов ушинтип колдогула деди. Казино жөнүндө сөз болгон эмес. Рахмат. Дагы ким айтты? Адахан Кимсанбаевич. Эгиле аты жөнүн атайлы да, жөн эле чамалатып соктурсак эле боло берет дейсиңерби? Туура, мен чогулуш өтөбүз. Түркпа парламенттик ассамблеясы боюнча чогултуп атабыз комитеттерди. Анан бирөө келип айтты деп. Андай болбойт да, так айтыңыз. Ошол депутаттын аты жөнүн айтыңыз, чыгып туруп орток микрофонго аба Талант Мамытов ушундай деп атат деп айтсын. 3-чү микрофон. Рахмат, Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Эми урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйласак, Адахан Кимсанбаевич, эми сизде төрөгө болгонсуз, бизде төрөгө болгонбуз. Төраганын иши күнүгө төрагага эми сиз да билесиз жакшы. Ондогон, 20лаган депутат ар кандай маселелер менен кирип турат. Мыйзам долбоорлору менен кирет. Ошол жергиликтүү көйгөй маселе менен кирет. Күн тартиби боюнча кирет.
төрағаға күнүнө 10-дан кем эмес депутат кирип чыгат. Төраға бардығын кабыл алганга, убакыт жетиштирип кабыл алганга милдеттүү. Ошол үчүн мен ойлоймун, Талант Турмаматовичке лидер фракциялар киреби, депутаттар киреби, ал дайыма кабыл алыш керек, кабыл алат. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич, Талант Турмаматович өзүнүн ишин жасап атат. А ичине киргенде ар кандай мыйзам долбоорлору ошо төрага менен талкуу болот негизи. Ар бир депутат балким ошол жерден өзүнүн оюн айтышы мүмкүн төрагага. Бул мыйзам долбоору мындай, бул мыйзам долбоорун колдойбуз, же колдобойм деп туруп, төрага менен ошол жерден да бир кыска мөөнөттө болсо да талкуу болушу мүмкүн. Ал болуп келген. Ошондуктан Адахан Кимсанбаевич, эми калган нерсенин бардыгы бул жерде коллективный орган, кайсы мыйзам долбоор болбосун, ушул жерден добуш менен палатадан чечилет. Төраганын деле бир добушу бар. Андан башка нерсеси жок, куралы жок. Анда бир кнопкасы бар. Ооба же жок деген. Анан калган депутаттар деле бири-бириси менен туруп сүйлөшүп, бул мыйзам долбоору мындай экен, мен колдойм деп, же болбосо бир депутат бул мыйзамды колдоп берип коюу деп арабызда эле айтып эле жүрөт, ал болгон нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, эми өйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Адахан Кимсанбаевич, бардыгыбыз төрага болгонбуз, билебиз бул ишти. Рахмат. Рахмат, 5-ші микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, мен жеңилдим силерге. Мен жеңилдим. Ушул кезге келип бир кишиди сатып көргөн эмесмин. Бирок мен жеңилдим силерге. Силердики туура. Силер билесиңер регламентти, төраганын милдетин, укугун жакшыраак билесиңер мага караганда. Мен кол көтөрдүм, жеңилдим силерге. Рахмат, бар болгула. Урматтуу депутаттар, эми биз ошого келдик да, онлайн казино тура, балбакзарлык өчтүрөлү айтып атат, акча керек, мектептерди куруш керек, жолдорду куруш керек, бир топ социалдык проблемаларды, көйгөйлөрдү чечиш керек. Эми бирок онлайн казино бул биздин балдарга зыян келтирет да. Легализация коррупцияны болуп атат. Эми давайте ошон менен анда токтобой баңгизатты легализация кылалы. Акча керек да эми. Көйгөйлөр көп. Башка кылмыш аракеттерди легализация кылалы. Эмнеге биз анда токтоп атабыз? Акча керек да. Акча керек деп, кээрде биз өзүбүздүн моралдык таптакыр мораль жактан унутуп атабыз да. Биз акча эле акча, ошондон проблеманы көрүп атабыз да. Ошон үчүн биз маданият жактан, моралдык жактан өспөй жатабыз да. Рахмат. Рахмат, 2-ші микрофон. Ооба, моралдык жактан, маданият жактан аябай өсүп кеттик бизчи. Азыр мектептердеги балдарыңар казино ойноп отурат, онлайн. Сайттарды сатып алып, бири-бирине 100 000, 200 000 сомго сатып атат. Аны көрбөйбүз. Любой жерде азыр казино бар, закрытый. Аны көрбөйбүз. Башка өлкөлөрдө бар, аны көргүбүз келбейт. Бирдеме болсо эле, анда проституцияны да легализовать этели дегендер чыгып атат, айтып атат. Анда мындай кылалы, тигиндей кылалы. Анда аракты да жабалы. Чочко фермалар да жабалы. Светтик государстводан да кетели, Ирандын жолуна түшөлү анда. Шарият менен башкарган өлкөгө. Мынте берсек талаш тартыш улана берет туугандар. Эми негизи ар ким өзү добушун берет, балким өтпөй калат, балким өтөт. Билбейбиз да биз азыр. Болгон нерсени айтып атабыз да, 5 мыйзамды оптомап кирдиңер деп атат. Өкүлдөрдүн чечими, анда 5-тен кайра отказ кайтарып ийбейт белек. Бул добуш жогорку кеңеш да, добуш менен чечилиши керек бардыгы. 5-ünü birden киргизгенде деле ошондой болот деген ойдомун да, мен баарыңар үчүн жооп бербейин. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, күн тартипке өтсөк. 2 микрофонго берем, ошондо мен токтотом. 3-чү микрофон. Рахмат. Өткөндө эстеп коелу, мен бир нерсени айткым келип атат. 6-чы чакырылыштын аты бар чакырылыш болгон, туурабы? Эми азыр дагы алагуш өз атын өзү чакырат болуп атабыз. Ушул казиноңор боюнча мыйзамдын демилгечиси ким, бизби? Жогорку кеңешпи же өкмөтпү? Өкмөт. Өкмөт болсо, өкмөт жооп бербейби? Бул жерде депутаттарды кырылыштырып,
бири бирине сын пикирлерди айттырбай ушул жерге келип өздөрү жооп берип өздөрү защита кылбайбы анда? Же эмне казинонун логотиби Балбак Төлөбаевпи?